жазганда эми почерки анча эле эмес экен. Карап мен айттым, эмне жакшыраак жазбайбы экен дедим. 9 классыма чейин адамдар дайлы сопсо болуп жүгүрүп чуркап жүргөнмүн. Мен китеп жазсам болот экен а деп анан. Мен анча деле китеп окубайм. Көбүнчө ашы видеолорду көрүп, немелерден көрүп эле. Акамдын ашыян тамагын өттүп калды деп. Бисмиллах. Аллахыма эсепсиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламге салам салаваттар болсун. Мана бүгүн биз Баткенге азыр Көкташ айылына кирейли деп калдык. Зыяратыбыз болуп атат. Мыкты инсандар менен жолугушуу алдыбызда турат. Биз Баткендин Көкташ айылына кире беришинде турабыз. Бул жер тынчтык жери. Ар канча айта турган болсок, мактана турган деңгээлде. Элин, жерин канча айтсак аздык кылат. Мына ушундай улуу жерде Насиба Абдуллаева деген тагыраак айтканда мотиватор, көпчүлүк үмүтсүз болгон адамдарга шүгүр кыл дей турган деңгээлде жеткиликтүү китептерди жазган, макалалар, эмгектерди кылган. Ушул бир тууган мусулман Насиба Абдуллаеваны зыярат кылып, анын өз оозунан кылган эмгектерин сиздерге көрсөтөйүн деп келатабыз. Кандай эмгектерди кылган, канчалык алдыга карай умтулуусу бар экендигин өзүңүздөр көрөсүздөр алдыңкы кадр. Ассаламу алейкум, Баткен. Колумда аябай бир руханий дүйнөгө азык боло турган мыкты китеп бар. Үмүттүн шооласы өчпөсүн. Автору Насиба Абдуллаева. Биринчи китеби эртеңдебе, бул экинчи китеби. Биз азыр ошол кызыбызга учурашканы, баарлашканы баратабыз. Ушунчалык бир адамдардын руханий дүйнөсүнө азык сала турган, шык бере турган, дем бере турган, намаз баштай электер баштаймын дей турган, эми баштагандар оңдой турган, ал эми окуп жүргөндөр дагы да бекемдей турган, Аллахка таяна турган, сыноо келсе анын артында жакшылык бар экенин биле турган, ушундай бир мыкты азык түшө турган китепти жазган кызга баратабыз, Насиба Абдуллаевага. Кудайыма шүгүр, мана кандай сонун аба ырайы, кандай сонун жер, мыкты эл бул жакта, башка улуттар менен ынтымакчылыкта жашашат. Кудайга шүгүр, азыр биз ошол жака жол тартып баратабыз. Жолугушууну Аллах таалам насип кылсын, бардыгына тынчтык, амандык болсун. Жалпы эле ушу ар бир адамдын руханий дүйнөсүндө, үй бүлөсүндө, мээлегөйүндө, айылында, шаарында жана жалпы мамлекетте тынчтык болсун, ынтымакчылык болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Şu Nasibe'nin artı merin kelip ataslar. Şunu bu Nasibe kızım bana şu kitapta yazgandan ki şu kitaptın bet açardan men bolğon. Alayçı ustaz, Şer Muhammed ustazlarga şunu razıçılıkты bildiremin. Şu kişiler Nasibe'ni Nasibe kılıp elge tanıtkan şu Alayçı ustaz menen Şer Muhammed ustazlarga Rahmat. öte tazim kılıp aytamen. Rahmat. Men şu kişiler menen tanışıp, bardaşıp, oturup, süйлöşüp, bana Allah'a şükür şonun artıdan Umraga barıp geldik kızım artıdan. Allah razı olsun. Мына көрдүңүздөрбү? Адамдын талантын, илимин, эмгегин баалап устаздар, дамылар, Алайчы Сейитбек устаз, Шер Мухаммад дамылар жардамын кылды. Анан ушундай бир талант чыгып, бүтүн эл пайда көрдү ушу китептер мененчи. Анан ошонун аркасында мына үй бүлө Насиба Абдуллаеванын атасынын көп эмгектери болгондо чыгышына, элдер пайдаланышыначы. Ошого айта турган нерсебиз динге кызмат кылган, ыхластуу адамдардын пайдасы бардык жерде тебирет экен. Жазган кызыңыздан эл пайдаланса, ошонун эмгегин чыгарганга устаздардын пайдасы тийип, ошонун аркасынан баарыбыз мындай ахиретке болгон ыхласыбыз түзөлүп баратат да. Бисмиллах, Кудайыма шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү күндү тагдырыбызга жазган Роббиме хамды шүгүрлөр болсун. Үмүттүн шооласы өчпөсүн китебинин автору Насиба Абдуллаеванын китебиндеги мазмундуу темаларды мен ар жерде айтып, сабактарымды айтып, мана эми ошо кызымдын өзү менен сүйлөшүп отурам да, автор менен манеке Насиба Абдуллаева жанымда отурат. Алхамдулиллах. Сен айтат элең, бир келип кетиңчи Баткенге келгенде деп. Көбүнчө эле мүмкүнчүлүк болбой калат эле. Мана бүгүн атайын ушуга зыярат кылалы, сүйлөшөлү, баарлашалы деп келип отурабыз. Тепти мен ушундай көтөрүп жүрөм. Башымда турат, сумкемде турат. Себеби аябай руханий дүйнөгө азык сала турган, шык бере турган, дем бере турган, Аллахка кайрылса ийгилик боло турган сөздөрдү камтып кеткенсиң. Асалым, сөз сенде. Биринчиден Аллах Таалага чексиз шүкүрлөр болсун. Ушундай сиздер илимдүү, жакшы инсандарды Аллах Таалам бизге жеткирип, сиздердин жүрөгүңүздөргө салып, жолугууну насип кылган Аллах Таалама чексиз шүкүрлөр болсун. Туура жолду багыт берип, туура жашоого жол көрсөткөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Саллаллаху алейхи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айткандай, зиярат кылып келген ар бир кадамыңыздарга, саатыңыздарга, убактыңыздарга периштелердин кечирим дуасы Аллах Тааламдын ырайымы жаасын.
канчалаган адамдар намазды окуй электер. Ушинтип окусам болот турбайбы? Баштайын. Бир аз баштагандар, мындай каталаным бар экен, оңдойын. Ал эми окуп жүргөндөр бекемделип калат да. Кантип жаздың алтыным? Мен өзү негизи биринчи Эртең Дебе деген китебимди жазып чыктым. Сонун чыккан ал китебиң дагы. Бул Эртең Дебе деген китебимди жазуумдун максаты ден соолугу үчүн канча адамдар бар. Ошолор жашоодо налыгандар көп. Намаз окуган канча адамдар бар. Ошолордун ушу Аллах Тааланын туура жолуга түшүп калышы үчүн себепчи болуп калайын деп Эң жазып туура. чыктым. Жакшы ниетиң болгон, Жазып чыктым. Ошолор Аллах Тааланы таанып калса деп, намаздарын окуп калса деп. Биринчи китебим ошондо чыкты. Андан кийин бул үмүттүн шоласы. Буда бүт азыр адамдар мындай болуп калды го. Үмүтсүз адамдар көбөйдү. Кичине эле мындай неме жашайт. Кыйынчылык болуп калса, Наалып, жетишпейт, болбойт. Ошолорго каратып жаздым. Ичинде көп намаз жөнүндө жаздым. Намаз жөнүндө, шүгүр жөнүндө жаздым. окуган адам өзгөрүлөт да. Баягы Эртең Дебе деген китебиңде мен Москвага барганда келиндерге айттым, кайнене кайнатаңар балдарыңарды багып турат, телефон чалдыңарбы? Чалган жоксуңар. Эртең чалам. Бүгүн барып чалгыла, мен лекциямдан кийин бүгүн барып чалгыла. Апоо, балдар кыйнаган жокпу? Атоо, жакшы отурасыз. Бүгүн чалгыла, уктуңарбы? Насиба Абдуллаева жазган деп туруп айттым эле. Ошо адамдар азыр кандайсың деп жазса, жакшымын деп жооп бергенде зерип калды да. Ана кара. Ерип калды. Сурашканга эч ким мындай адамдардын немеси жок эле да, мындай мейракет. Ошолорго карап мен ушинтип жаздым эле да, ата-эне, бир туугандарга, Ооба. досторго. Мазмун сонунда алтыным. Ар кайсы теманы камтыгансың, ар кайсы катмардагы адамдарга бул өтө бир пайдасы тийип атат да. Эң сонун. Шүгүр биринчи Аллах Таалага шексиз шүгүр болсун. Аллах Таалам ушинтип, мисалы азыркы адамдар дүйнө түйшүгү менен ора болуп жатканда менин жүрөгүмө Аллах Таалам акыреттин немесин салып койду да. Кызыкчылыгын. Акыреттин кызыкчылыгын салып койду. Башкалар балам, үйүм, жайым деп жүргөндө мен ушинтип жазып чыксын. Ооба, эң туура. Туура жолуна түшүп калышына себепчи болсун деди. Кичине бир жакшы нерсе тапсам шу адамдарга жөнөтүп шулар туура жолго түшүп калса, намаз окуп калса деп. Эң жакшы. Ооба. Эң сонун. Китептериме бардык максаты ошондой да. Мен Абдуллаева Насиба Баткен районунун Көкташ айылында туулганмын. Биринчи 9 классыма чейин адамдардай эле сопсо болуп, жүгүрүп, чуркап жүргөнмүн. Сабактарды да жакшы окуп, 5 менен бүткөнмүн. Кийин эле Аллах Тааланын немеси экен. Суносу болуп калды. Суносу экен, ушундай болуп, ушинтип ооруп калдым да. Бирок ушул оорунун артында мен Аллах Тааланы тааныдым. Ошо Аллах Таалага таяндым. Ошого ишендим. Сынбай, чөкпөй. Ошо сынбай, чөкпөй ушинтип отурам. Намаз, Куран, намаз окуп, Куран окуп. Чоң энең үйрөткөн экен, кичинеңди? Намазга. Чоң эне кадатандар. Чоң атаңдар. Намазын катырбайт эле да, мындай эми толук окуп жүрөт эле. Ошолордун арты менен окуп. Кара кандай? Аркаларда жыгылып. Ошентип окуну. Ушинтип. Карыялар бар үй жакшы да, неберелерге көп насааттарды айтышат, өздөрү үлгү болушат. Чоң атам айткан, чоң энем мынткен деп туруп, ошолордун жүрөгүндө көп нерсе калып берет да. Ошондуктан чоң ата, атаң энең барбы? Чогуу жашайбы дебестен, атасы бар, апасы бар үйгө барам. Кайната, кайненем болуш керек менин. Ошолордун насаатын угам, ошолордун ак батасын алам дегиле. Мен азыр ошо 3-чү китебимди ошентип жазайын деп атам да, мындай элдердин жашоосун алдырып, келин, кайнене, ата-эне, балдарга тарбия, бири-бири жоктоо, бирге бири мээрим төгүү. Ошо жөнүндө эми баштадым, эми Аллах Таала насип кылса, ден соолугумду чың кылып турса, оорубай. Биринчи мен бактылуулук формуласы деген Чубак устаздын шакирттери менен иштеши баштадым. Устаз өзү атын коюп, неме кылып берген. Аллахка рахмат асын. Бактылуулук формуласы деп өз китеби бар го. Ошонун аты менен биз кичине жамаат болуп, анан мен китептерди алдыма коюп алып, керектүү жерлерин жазып чыгара бердим да. Ошентип Инстаграмга, WhatsAppка таркатып жүрүп бир 8 жыл ошентип жазыптым да. Жазып. Ай. Бир 5-6 жыл китептен жаздым. Кийин анан өзүм
ой пикириме жазып баштадым. Өзүнчө ойлор келе баштады. Дуаларды жазып баштадым. Көбүнчө мен түрк тилдеринен, өзбек тилдеринен которуп жазам. Жазып таштадым. Анан ошол бир күнү Алайчы Сейитбектин неме аял сен асылсың деген китеби бар экен го. Ошону окудум. Ошону окусам бүт мен жазган менин немедеги немелер Ойлоруң ошол жактан чыгып атабы? ошолор чыгып атат. Анан мен китеп жазсам болот экен деп анан Алайчы устаздын номерин издей баштадым. Устаздардан сурап отуруп анан алдым да анан устазга жазып макалаларымды жөнөтсөм жакшы жазат экенсиң деди. Анан устаз менен бирге иштешип калдык. Мен устаз сизге жардам берейин деп устаздын баракчасын апардым. Ошентип кызмат кылдым да. Кылып немелерин чыгарып жүрдүм, китептерини. Жакын менен бир күнү айтты, Насиба немелерин жөнөтө бер, китеп кылып чыгарабыз деди. Анеке. Сүйүнүп калдым. Жөнөтө бердим, жазгандарымды жөнөтө бердим. Бир жылдай анан өзү неме кылып анан бир күнү даяр болду китебиңди. Даяр болду китебиңди анан ошентип китебимди анан чыгардык. Шер Мухаммед устаз. Каржы жагын ошо устаз. Алайчы устазга, Шер Мухаммед устазга ыраазычылык билдирем. Ошо устаздар менен китебимди оңдоп, Алайчы устаз неме кылды, оңдоп берди, даярдап берди. Шер Мухаммед устаз бүт каражатын өзү мойнуна алып, чыгарып, сатып, таркатып, ошондой. Бир мыкты жигиттерде мен үкежаным бол. Ноокаттык. Мага китеби чыкса эле жетип келет. Сизге хадия китеп алып келдим деп. Жакшы, эң сонун. Кара кимдер менен байланышып, ушундай бир чыгармачылык жолунда баарлашып, анан умрада беришти. Умрага барып келдиңиздер, атакең, апакең болуп барып келдиңер. Эртеңдеби деген китебимдин немеси. Ачылуу немесин Аземинде. Ооба. Ошо китептин багыт түкөнү биринчи өзүмө берди. Андан кийин Шер Мухаммед устаз өзүнүкүн атама берди. Анан талай кылып сиңдим бар эле улам китеп жазат. Алда энеме берди. Мен ача деле китеп окубайм. Көбүнчө ашы видеолорду көрөм, немелерден көрүп эле. Ошолорго өзү Ошону перевод кылышта оңой эмес да алтыным. Өзүмдүн оюмду кошуп, мындай башкачараак кылып чыгарам. Мисалы умрага барам деп ойлогон эмеспиз да биз. Телефондо эле карап туруп, кара таштып колду тийгизип коюп келем да. Бизге да насип кылсын Аллах кылам. Биринчи анан ата энем барып келсе мен өзүм кантип барам дедим да. Ата энемди жөнөтсөң деп анан ошондой деп дуа кылып анан баягы неме китебим чыкты. Китебим чыккандан кийин баягы жакшы өтүп жатты да, ошо ниет кылдым да. Китебим жакшы неме болуп калса атам менен энемди умрага жөнөтөм деп. Тахажжудтан туруп дуа кыла бердим. Анан ошо немеде көрдүк да. Ошо китебимдин ачылышыда мага сөз берди да. Сөз берсе да ушинтип менин бирден бир тилегим ата энемди умрага жөнөтөм дедим да. Ошол жерден анан тилегим кабыл болгондой болду. Атам ошондон анан раса Кудайга ишенди да. Дуа кылса кабыл болот экен да атам. Сенеги ошондой болду да. Атам таң калып. Чоң устаздардын алдыга апарып койду да. Мен ким элем дейм да. Өзүмчө кийин şu kızımdan артыдан мен şu кишилермен отуруп көрүшүп, şu Насибанын артыдан менин да даражам мындайга өзүнчө башкача болуп кетти да. Биринчи şu Насибаны Шер Мухаммед барчы көргөн эмес эле да. Биз Карабалтада şu лечение кылып жүргөндө барып калды, анан Насибаны бир көрүп кетейик деп анан барып калдылар. Анан ашты кылдык, şu Ватикан күрүшүгө жакшы кылып ашты кылып отурдук. Анан Алайчы устаз экөө кирип барды. Кирип анан биз дагы о кишилерди көргөн эмеспиз да. Кирип отуруп тамакты койдук. Тамакты койгонубузда Алайчы устаз жакшы эле жеди. Шер Мухаммед жебей койду да. Туруп караса жакшы сүйлөп турду. Кийин китептин бет ачарында айтат да, неме дейт. Мен şu дейт, Насибаны колуну көрүп туруп дейт. Колдор кыйшайып калганда. Колуну көрүп туруп дейт, şu кыз кантип телефон менен жаз экен деп туруп чыныгы дейт. Şu akamdын ашыян тамагын өтүп калды дейт. Сөз сонан кийин мен шуга жебей коюп турду деген бишелер. Миң мартага şu кишилерден Алла ыраазы болсун. Китеп жазуу боюнча биринчи ойлор кайсыл жактан пайда болгон? Китебим чыгат деп ойлогон эмесмин да мен. Ойлогон эмесмин. Жөн гана şu адамдарды карап туруп баракчадан
мындай таркатып жакшылык таркатса болот экен өзү. Ансыз деле телефон басып отурам да. Андан көрө ушу жазып адамдарды жакшылыкка чакыра берейик деп ошентип эле жазып жатып анан Аллах таалам насип кылган экен. Китеп болуп чыгып калды да. Чоң компьютерди алып, мындай өтө чоң бир офисте ушундай кылып жазганда бир эстеттик да, мындай калем, ручка, мындай аркада бир китептер болчу. Ушул китептин чыгуу процесси, китептин төрөлүшү кандай болот сизде? Эмне менен жазасыз? Китепти мен телефон менен жазам. Ашы телефон менен эле ушу бир оң колумдун бармагы менен ишембейт да. Айттым мен манжасы менен жазат дедим. Ручка кармагандар отурасыңар эчтеке кыла албай. Көптөн бери оорудум да. 3 ай башым ооруп жатып калдым эле. Анан эч бир неме калбады да. Доктурга барсак, доктурлар амчи өзүңүздүн оорунузда деп чыгарып коюптур. Не кылат экен да, Аллах. Өзүң оору берди, өзүң шифасын бер. Бир нерсе кылма, бир нерсе дуа кыла бердим. Сен менен анан бир эже келди. Ой, Насиба мына дарыны ичкин. Жакшы болуп каласың деди да. Арзан эле дары. Шону ичтим, башыман басылды, буттарыма жакшы болду да. Калдым, шундан бери азыр жакшы болуп дайым өзүм неме кылам, мен ошо эмди 3-чү китебин баштадым, бүтүрүп алайын деп. Бир окуяны жаздым, бир эже кембагал, 4 баласы бар экен. Ашу азыркы эле окуя да. Адамдар умрага барып жатат. Шону карап, өзүнчө эле баргысы келет да. Баргысы келип, анан жүрөгү жака тартып, комушусу барып кетсеңе көрүп, ол айткандарын көрүп, жайда турбай албай калат да. Ыйлап түнү күнү баягы жүрөгү тыйсызданып, ошентип дуа кылып, салават айтып, таң атышча уктап калат ыйлап. 3 күн ошентип акыр бою жума намазга барат. Имамга барып, мага дуа кылып коюңуздар. Мен анча умрага барып келдим, бирок менде акчам жок дейт да. Кедей адаммын, күйөөм арал иштеп жүрөт. Сен макул эже, Аллах таала кааласа эч нерсени истеп, имам Дуа кылышат. дуа кылып жөнөтүп коет. Шонун анан баягы үйгө барып, ошол күнү түнү менен ыйлайт. Сайдага башын коюп ыйлап. Жатып уктап калат да, баамдатка туруп, анан дагы кайра дуа кылып, башын сайдага койгондо эшик такылдап калат. Эшикти ачса, бир кымбат унаа минген неме бала жигит турат. Анан сиз Ажар эже деген сиз болосузбу дейт. Ооба мен болом. Не болду десе. Мен сизди умрага алып барам десе. Жок балам, азыл кылбам, тамашалаба дейт да. Мен өзүм зор араң жүрөгүм ооруп, ушундай пайгамбарыбызга жетүүгө эңсеп кыйналып жатам. Жок эже, мен да 3-4 күндөн бери кыйналып уктабай жатам. Не болду десе, пайгамбарыбыз түшүгө кирип, шу паланча айылда ушундай эже бар. Манча үй ишерди деп үйгө чейин айтып, Так адресин үчүн. аты Ажар деген болот. Шону менин равзама жол. Анеке. Мен сени кыяматта шапаат жол Анеке. кылам деп шону айдайын. Ошондо ана айтат, мен ата энем жок дейт. Сиз мага эне болдуң. Апа болмаңа. Бар канча неме келди. Бир дуанын артынан, Кара. класстын артынан ошентип умрага барып келди. Аллах таала Анеке. кааласа. Ошон үчүн айтам да, дуаны бир кылганды билбейбиз да. Бир 3 күн, 4 күн ыйлап жатып, ушундай неме менен кылсак, ыклас менен. Ооба. Иса пайгамбар айтат го, силердин ишениңер бир будайча болсо, тооду жылдырмак дейт да. Ишениңер будайча ыклас менен кылынган болсо, дуаңар тоону жылдырып жиберет эле. Анеке. Ошо биз дуа кылганды, сураганды билбейбиз да. Ооба. Арасап күнөн менен кылабыз. Ошондой кылыш керек. Туура. Мага берчи, бересиңби деп сурабаш керек экен. Кыргызстандын эң четиндеги область болгон Баткендин четинде отурсаңыз деле Кыргызстан боюнча дээрлик тааныйт да китепке жакын адамдар. Тааныйт. Бул мотивация каяктан келет? Мени көптөр сурайт да, мотивацияны каяктан аласың дейт да. Сен кайсы жактан аласың? Мен мотивацияны Курандан алам. Пайгамбарыбыздын өмүр баянынан алам. Сахабалардын жашоосунан алам. Анеке. Неме Куранда мен эң бир таянган, эң бир көп окуган китеп Куран. Куранда бүт Аллах тааланын сөздөрү. Шарх сүрөсү бар. Алан нашрухлас. Ошол сүрөнү мен аябай жакшы көрөм. Ошондо шону окусам эле жүрөгүм тынчыйт да. Ар бир кыйынчылыктан кийин жакшы болот. Жеңилдик болот. 2 жолу айткан да, 1 жолу эмес. 2 жолу айткан. Намазга туруп дуа кылгыла. Деп ошону ошол Кара. неме сүрөлөр менен өзүмө мотивация. Анеке. Бакара сүрөсүндө да бар го. Акыркы аяттары да.
силер көтөрө албаган жükкө мен силерге жүктөбөйм деген нелер бар. Аллах таала мен силердин тамагыңардан ham жакынмын силерге. ооба Силер дуа кылгыла, мен силерге жооп берем. ооба Ошондой аяттар менен туптуура жайнакы драма театрында сүйлөп атам, кайсы жыл экен, бир топ болуп калды. Анан кийин белектерди беришип атат, бир упаковкада келди. Китеп дедим, кармалап эле. Анан үйгө келип алсам, неме эртеңдеге деген китеп экен. Анан жазыптыр. Жазганда эми почерки анча эле эмес экен. Карап мен айттым, эмне жакшыраак жазбайбы экен дедим. Билбедим да. Кийин анан билип атпайм. Мен аны билбесем, тааныбасам, көрбөсөм, окуп чыгып эле, ой, ушундай сонун китеп экен дедим анан кийин. Самидин устазга ошонун кол коюлуптур. Мага мана Насибанын телефонун тез бериң деп жаздым. Анан телефонду жөнөттү, анан байланыштым. Ошентип байланышып калдым. По телефону эле сүйлөшүп атабыз. Баткен кийинде бир бурулуп кетиңчи көк ташка деди. Анан бир мүмкүнчүлүк болсо бурулам дедим, мана бүгүн келдик Талтыным. Бир барып ошо устазым мен жүзмө жүз көрүшсөм деп көп ниет кылдым. Интернет өнүккөн заман. Бар жок өнүккөн заман. Шылтоо жок заманда мен эч нерсе кыла албаймын, окуй албаймын, билбеймин дегенге шылтоо жок заманда убакыттарын туура өткөрүп, интернеттен илим алам десе да интернетте тууп жатат. Интернетти туура пайдаланып, эркек кыздарды эрке өстүрүш керек, үйдө бышыктап, баардык тарбияны үйрөтүп туруп анан үйдө кыйналса да, ал жака баргандан кийин кыйналбай калат. Азыр искусственный интеллект өнүктү да. Азыр мурда китеп жаза албаган адам да китеп жазып баштады. Топтоштуруп. Азыр эми сиз ChatGPT искусственный интеллектти колдонгонуңузда сиздеги болгон талант менен мурдагынан караганда жакшыраак, дуураак эмгек чыгышы мүмкүн да. Азыр ошого колдонуп атасызбы искусственный интеллект? Мен да колдоном, бирок мен мындай ички дүйнөм менен жазам да. Жазсам ChatGPT башкача кылып коет да, мындай. Башка өзгөртүп коет да. Мен ошон үчүн грамматика жагынан оңдотом. ChatGPT грамматика жагынан, дефис үтүр ошол жактарын оңдотом. Анан бир аз мындай сөздөрдү тереңдетип, окшош эмес сөздөрдү оңдойт го, ошолорун пайдаланып жатам. Сиздин оңдоп тура турган, кеңеш сурай турган устазыңыз ким? Кимден сурайсыз? Алайчы Сейитбек ошол устаз алат. Хадис менен аяттарын ошол устаз тилгат. Ооба. Анан мен көп эле мындай сезимдер менен жазам да. Көп неме кайталанган сөздөрүн алып салат, оңдойт. Эки китебимден ошо устаз оңдоп чыгара берди. Оорубай турсам, азыр ушу 3-чү китебимди эсеним ашы күзгө чейин бүтүрүп алсам деген максат бар. Жакшы. Ошол анан ден соолугум жакшы. Азырынча да мен азыр максатым. Эгерде Аллах таалам өзү мындай шифа берип жакшы болуп кетсем, Бишкекке барып илим алам дейм. Көп илим алып, илимдин аркасында дагы да мындан да жакшы кылып китептерди жазып, ошентип мындай Аллах тааланын жолунда үммөттөргө, диниме кызмат кылсам деген мен ой максаттарым бар да. Мен ушинтип отурганыма, ушинтип жашап отуруп, ушундай жаркылдап отурганыма мен биринчиден ата энеме ыраазычылык билдирем. Шу күнгө чейин мени карап, көтөрүп, кичинемде кандай карап келген болсо, күнгө чейин атам жетпеген жериме бутум болду, энем колум болуп, тургузуп, бет колумду жууп, кийимди кийгизип карап келе жататтар. Аллах таалага шүкүрлөр болсун, атам, ата энем мени ушул күнгө чейин карап келген ар бир демине, ар бир күнүнө, саатына Аллах таалам кечирим берсин. Баарыбызды чогуу Фирдаус дейшинди. Бирге кирүүнү пайгамбар салих инсандардын арасында бирге кирүүнү насип кылсын. Ата энеме Аллах таалам ден соолук берсин биринчи. Амин. Ден соолук берсин. Бекем иман берсин. Экөө тең карып, тең жашап